кээ бир кишинин бир эле сөзү адамды мекенчил кылып коет. Мисалы биз мектепте окуп жүргөндө Байдылда Сарногоев сындалды. Эми анын эмнеге сындалды десе, алгачкы жыйнагына ак калпак деп ат коюп коюптур. Мына азыркы күндө мунун эмнеси бар дейт. Ал кезде ак калпак, кыргыз элим, ата мекен деген сөздөр айтылбасын деп Москвадан 60га жакын сөзгө тыюу келген. Ошонун ичинде ак калпак бар да. Анан ал ак калпакты Байдыке билгенби, билбегенби иши кылып китебине ошондой ат коюп, анан аны улутчул деп Байдыкени чоң чогулушка салып атпайбы? Ошондон чыккандан кийин анан Байдыке жазып атпайбы? Улутчул дешер билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө, мен кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп. Анан ошол бир куплет ыры үчүн анан Байдыке бүт сыйырга алдым барынан кургалды да. Советтер Союзу Компартия кыйраганга чейин жолоткон жок эчтекеге. Анан Түгөлбай Сыдыкбековдун көк асабасы сындалып калды. Ушул эки киши мектепте окуп жүргөн биздин көкүрөгүбүздө ошо мекенчилдиктин бир учкундарын ойготту да. Ойготту, бири ойготсо экинчиси күчөттү, көтөрдү дегендей. Ошол бир көрүнүктүү инсандар эле таасир этип коет тагдырга. Эгер ушул эки киши жок болсо, мен өзүм жеке турмушумду айтып атам да. Ушул эки киши жок болсо, мүмкүн ушул элдин баары эле агым менен кете берет турбайбы деп кете бериши мүмкүн болчу. Анан каяшачыл сезими бар кишилердин каяшасын ушундай кишилер ойготот да. Мен ошон үчүн ушул эки кишиге тең, мына жаткан жерлер жайлуу болсун. Мен эки кишиге тең ыраазымын, өздөрүнө да арбагына дагы. Анткени ким билет, менден башка далай кишинин сезимин ойготуп кеткендир бу эки киши. Анткени эчтекеден коркпой, ошо өзүнүн улуту үчүн бекем туруп беришти да, экөө тең.